Дал ушул учурда байкашыбыз керек болгон бир нерсе бар. Достор, бизге акырындан бул зулумдукту унуттурууга умтулуп жатышат. Унутуу. Бул сөздү колунда бир баштыкчада баласынын сөөктөрүн чогултуп жүргөн атадан, же болбосо апасынын жансыз денесинин жанында күтүп отурган эч кимсиз калган баладан кайгыңызды толугу менен унута аласызбы деп сураш керек. Бул окуялар бир нече күн айтылып унутулуп кала турган нерсе эмес. Ал өлчөмдөн эч агал өтүп кетти. Биз бул зулумдукту Кудус азат болгонго чейин жарыялоону улантабыз. Жөө жүрүшкө чыктыңар эмне болду? Чогулгандан эмне пайда деп үйлөрүндө жайбаракат отургандарга айтып жатам. Биз ар дайым колубуздан келишинче бул жерде болобуз. Сүрөтчү бул зулумдукту өз өнөрүндө колдонот. Жазуучу бул зулумдукту калемине салат. Жаш балдар колунда байрак желбиретет. Чоң апа үйүндө күн сайын көзүнө жаш алып дуа кылат. Жаштар аянтты жана социалдык тармактарды бош калтырышпайт. Эне бойкот продукциясын үйүнө киргизбейт. Ата тапкан акчасынын бир бөлүгүн Палестинага жумшайт. Муну кабыл алышса да, алышпаса да биз Кудус биздики болгонго чейин залымга каршы турабыз жана зулум көргөндөрдүн жанында болобуз.